Бүгүн 2 апрель Сузак жергесинде Камчыбек Ташиев тарабынан кезектеги гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Бул ирет 310 кап ун Жогорку Кеңештин депутаты Динара Исаеванын колдоосу менен алынган болсо, Камчыбек Ташиевдин каражатынан 200 үй бүлөгө азык-түлүк таратылды. Мына 15 күн болуп калды карантин башталганына. Ошондон бери элдерибиздин мындай запас кармаган продуктлар түгөнө баштады. Көптөгөн адамдар азыр бизге ошол кыйналганы боюнча, ошол продукт түгөнгөнү боюнча уже кайрыла башташты. Ошондуктан ушул маселелердин баарын эске алып туруп, биз азыр мына жардам алып келдик. Жардам алып келгенибизде азыр Барып айыл өкмөтүнө 200 адамга ошол 10 килограммдан un, 5 килограммдан макарон жана 4 килограммдан май кылып 200 адам үй бүлөгө даярдадык бир наборду. Андан сырткары 100 кап un 50 килограммдан. Бул Барып айыл өкмөтүнө. Андан сырткары мына Атабеков айыл өкмөтүнө 110 кап un, Көгарт айыл өкмөтүнө 100 кап un. Мунун ошол 200 жанагы адамга даярдап келген жардамдарды ал жеке мен өзүм атыман даярдап келдим. Ал эми мына Жогорку Кеңештин депутаты Динара Шертаевна Исаева 500 миң сом акча берип, ошо 500 миң сом акчасына 310 кап 50 килограммдык эме алдык, жанагы un алдык. Ошону мына 3 айыл өкмөткө бөлүп бердим. 3 айыл өкмөткө бөлүп бердим. Эми ушул жерден биз чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Ошо Динара Исаева депутатыбызга, Динара Шертаевнага рахмат. Ошол элдин, журттун ушундай кыйналган убагында жардам берейин деп аракет кылып атат. Эми элибиздин ушундай кыйналган маалда жардам бербесек, биз качан жардам беребиз? Ошондуктан баардыгыңыздарды ушуга чакырып кетемин, жардам берүүгө, элдин ушул аярлуу кыйналган катмарын ушул маалда бир колдойлу деген чоң аракеттерди жасап атабыз. Ар бир үйгө, ар бир ошол чында жардамга муктаж адамдарга адрести жеткизүү. Муну айыл өкмөттөгүлөр же болбосо бир башка адамдар, колуна бар адамдарга эмес, ошол чындап гана бүгүн муктаж болгон адамдардын колуна жеткизишибиз керек. Мына бул жерде турган балдар, ар бириңер апарасыңар, ошол апарган жерлериңерди списокто алып туруп, ар бир үйгө жеткизип бергиле. Бул бир эле бир жөнөкөй эле бир реклама эмес. Бул чындап жардам бериш керек. Чындап кыйналып калган адамдар бар. Чындап ошо үйлөрүндө кыйналып азыр ушул күнүңдүк тамагын тапкан адамдардын уже запастары түгөндү. Мына 15 күндөн бери үйдөн чыкпай отурушат. Туурабы? Ошондуктан мен силерден суранамын, мына айыл өкмөттөр бөлүп берген список менен толук бойдон ар бир үйгө жеткизип бергиле. Ошол жардамды күтүп аткан, муктаж болуп аткан адамдар жардамды чындыгында алып, бир аз болсо дагы ушул ооруп өтүп кеткиче кичине бир жардам колдоо болсун. Мен ушуну силерден суранып кетем. Берке, сен бир машина тизмеме 12 адам кетти. Мына айыл башы угасын. Кыргыз мамлекетинин чыган уулу Камчыбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен бүгүнкү күндө гуманитардык жардам берилип атат өзүнүн жанынан. Бул 2 тонна un, 5 тонна макарон, 5 тоннадай май берилип атат. Биз учурдан пайдаланып мен Камчыбек Кыдыршаевичке чоң ыраазычылык билдирем. Барып айыл өкмөтүнүн атынан, Барып элинин атынан. Андан сырткары бүгүн Камчыбек Кыдыршаевич дагы бир жардам алып келди. Ал Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Республика ата журт фракциясынын депутаты Исаева Динара Шертаевнанын дагы ушу Барып
айыл өкмөтүнө жөнөткөн гуманитардык жардам бар экен. Ошону дагы бүгүн алып келдик. Бүгүн барып айыл өкмөтүнө 100 кап un таркатылып атат. Ошол депутат Исаеванын атынан. Рахмат. Өзүмдүн атыман жана Көгөрт элинин атынан чоң ыраазычылык билдиремин. Депутатыбызга, агабыз Камчыбек Кыдыршаевичке узун өмүр, иштерине ийгилик. Кудай кааласа ушундай патриот адамдарыбыз бар экен, Кыргызстанда жашайт. Көгөрт айыл өкмөтүнө 5 тонна un жөнөттүк, Кудай кааласа таратып баштадык. Өтө чоң ыраазычылык. Ушундай убакытта элге өздөрүнүн чоң жардамын көрсөтүп жатышат. Кудай кааласа биз муну элге акыйкаттуу кылып, колунда жок элдерге жеткирип беребиз. Мындан ары дагы ушундай эл башчыларыбызга чын ден соолук, узун өмүр тилейбиз. Элибизге ар дайым ушундай чоң жардамдарды берип жүрүшө берсин. Камчыбек Ташиевичке чоң рахмат берген помощтор үчүн. Коронавирус менен күрөшкөнү аттанып чыктык. Эми Кудай кааласа ошо коронавирусту жеңип чыгабыз. Бардыгыбыз биргеликте иштесек, ынтымакташып, коронавирус бизге туруштук бере албайт. Биз жеңебиз кыргызстандыктар биргеликте. Жакшы бала канча элге жакшылык кылды. Рахмат. Ошол жүзгө чыксын, иши ийгилик болсун. Эч убакта жамандык көрбөсүн. Бардыгыңарга рахмат. Олда тынч болгула. Дайыма берекелер болсын. Ошол келген бала чакалар менен ойноп күлүп, чын ден соолук берсин. Өмүрү узун болсун. Амин, Алла. Адамдар кыйналып турган маалда, мына коронавирустан үйдөн чыкпай турган маалда бизге ушундай жардамдар берип, ушу рахмат тилеген максатына жетсин. Ушу Кыргызстан үчүн күйүп жанган балдарды биз ушунчалык сыйлайбыз. Берген жардамыңарды алдык. Мындан ары да ишиңер ийгиликтүү болуп, тынччылык болуп, ушу оорудан аман-эсен неме болуп, кутулуп, жакшы күндөрдү көрүп жүрө берели. Рахмат, чоң рахмат силерге. Мындан сырткары Жалал-Абад шаарында да айрым үй бүлөлөргө жардам колу сунулду. Алдыңкы күндөрү Жалал-Абад шаарында да муктаж үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүлмөкчү. Эске сала кетсек, Камчыбек Ташиев Сузакта өзгөчө кырдаал киргизилген алгачкы күндөрдөн тартып аймактагы тургундарга материалдык колдоо көрсөтүүнү колго алган. Bakın buna marajlar diyorsun. Şuradan diyorsun. Dağın kelgen Kuday'ın nasip etsin. Ama sen şu jakşı, şu ildetirden janagıday alısırak bolup tinch oturup turuңуздар, жаштар болсун, балдарыңыз зор болсун. Финалыбыз жардам. Кыргызстанда ушул сизге окшогон инсандар көбөйө берсин. Эч качан оорубаңыз, ден соолук берсин. Рахмат. Алла разы болсун сизге.
Рахмат, отырыңыздар. Аллахқа жаш қалыңыздар анда. Рахмат. Тоқты жаш қалыңыздар. Онымен эли журтубуз ушундай бир жаман апаттан эртерээк кутулуп кетсин. Кудайым ушул бир ушундай бир кыйналып жашаган адамдардын турмушу оңолуп, мамлекетибиз тынч эсен аман болушуна Алла таалам буйрсун. Амин обулакайта. Рахмат баарыңызга. Рахмат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Акниет Кеңешев, Регион.